Кызайкал Кабылова урматтап турса ошончолук адам алдыга жылат. Ырчы Кызайкал Кабылова колдоо көрсөткөн инсандар керектиги тууралуу пикир жазды. Бизди курчап турган инсандар бизге колдоо көргөзүп, бөпөлөп, сыйлап, урматтап турса, ошончолук адам алдыга карай жылат экен. Эгер тескерисинче болсо, анда адамга кыйынчылык жаралып, оор түйшүк тартат экен, деген пикирин бөлүштү ырчы. Буга чейин Алма медиа каналына жүктөлгөн ырынын "Мен сизди унутушум керек эле" деп аталган ырын кыска аралыкта 1.200.000 көрүүчү көрдү. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи. Актриса Альбина Имашева кыздуу болду. Актриса Альбина Имашева менен жолдошу Арнес Кыдырмышев экөө 40 жылкылуу болушту. Бул тууралуу актриса айым өзү социалдык баракчасына жазды. Урматтуу менин инста досторум, бири-бирибиздин жакшылыгыбызды тең бөлүшкөн асыл адамдар. Сиздерге чоң рахмат. Каалоо тилектер орундалсын. Ооба, жолдошум Арнес Кыдырмышев экөөбүздүн үй бүлөбүздө дагы бир наристе төрөлдү. 40 жылкылуу болдук. Абдан сүйүнүп турган чагыбыз. Сүйүнчүлөгөнгө жетишпей калыптырмын. Айнура Салахиддинова досум айтмакчы, Кудай буйрса уул дагы болот. Пенденин оозунда болсо, Алланын кулагында дейт. Эң негизгиси оору сыркоодон алыс болсун деп сүйүнүчтүү кабарын бөлүштү Имашева. Көрмандары аны куттуктап, наристеге жакшы каалоо тилектерин арнашууда. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи.